Саламатсыздарбы? Кыргыз-Өзбек эл аралык университетинин достук телестудиясы өз көрсөтүүсүн баштайт. Кыргыз-Өзбек эл аралык университетинин Өзбекстан Республикасынын жогорку окуу жайларынын ортосундагы эки тараптуу кызматташуунун алкагында Наманган инженердик технологиялык институтунун экономика факультетинин окумуштуу окутуучулары менен студенттери Кыргыз-Өзбек эл аралык университетине академиялык мобилдүүлүк программасы менен келишти. Алдын ала эки тараптуу макулдашуунун негизинде Кыргыз-Өзбек эл аралык университетинин академиялык мобилдүүлүк менен келген Өзбекстандын Наманган инженердик технологиялык институтунун окутуучулары жана студенттеринин иш сапары жыйынтыкталды. Жыйынтыктоо иш-чарасына Наманган инженердик технологиялык институтунун өкүлү аталган окуу жайдын ишмердүүлүгү боюнча кеңири маалымат берди. Şu hafta başından biz kelip iqtisodchi Студенттерибиз ушул аптанын башталышынан биргелешип өткөн сабактарга катышты. Мугалимдерибиз адистик багыттары боюнча сабак өтүп беришти. Бул жерде мугалимдери бизге сабак өтүп тажрыйба алмаштык. Университеттин материалдык техникалык базасы мыкты экен. Алардын катарында электрондук китепканасында белгилей кетишибиз керек. Бул жерде китептерди сканерлеп алуу мүмкүнчүлүгү бар экен. Башка мамлекеттердеги адабияттарды ыкчам издеп табууга түзүлгөн шартка ыраазы болдук. Бул жердеги китептерди биз сканерлеп алдык. Аларды биз өзүбүздө пайдаланабыз. Өзүбүздө китептерден бул жерге берип, биргелешип иштөөгө мүмкүнчүлүк таптык. Эки өлкөнүн ортосундагы ар тараптуу байланышты өнүктүрүүдө окуу жайлардын ортосундагы кызматташтык өзгөчө орунда тургандыгы Кыргыз-Өзбек эл аралык университетинин жетекчилиги тарабынан айтылды. Факультеттин жаштары Кудай кааласа экинчи семестр эми бизнес студенттер барат бул окуу жайга. Ага улай эле коңшулаш өлкөдөн келген конокторго атайын сертификаттар жана белектер тапшырылды. Апталык иш сапарынын алкагында келген коноктор элибиздин меймандостугуна, жергебиздин кооздугуна, Кыргыз-Өзбек эл аралык университетине ыраазы болгондугун билдиришти. Агар yana qayta buni tashkillashtiradiganimiz albatta tashrif. Муну кайсыл жерде аткарыш керек болсо аткарабыз да. Бул жердеги студенттердин меймандостугу, камкор мамилеси биздин тез көнүп кетишибизге шарт түздү. Башында эле кызыктуу жолугушуу болду. Студенттер менен достоштук, пикир алыштык. Шаардагы меймандостук кыргыз эли менен өзбек калкынын салттары окшош болгондуктан кыйынчылык болгон жок. Мүмкүнчүлүк болуп калса, кайра келгенге аракет кылабыз. Академиялык мобилдүүлүктүн жыйынтыгы менен белгиленген окуу жайлардын ортосунда эки тараптуу келишим түзүлдү. Кыргыз-Өзбек эл аралык университетинин профсоюз уюму жаңы жылды утурлай Ош шаарындагы Келечек чыгармачылык борборунда майрамдык кече уюштурду. Кечеге окуу жайдын жетекчилиги жана окумуштуу окутуучулар курамы балдары менен келип катышты. Бала тыздоогунда балдардын Келечек чыгармачылык борборунун таланттары тарабынан даярдалган Аяз ата менен Аяз кыз балдарды жомок дүйнөсүнө жетелеген сакталуу көрүнүш тартуулашты. Нареселер аралашкан бийлер аткарылып, окуу жайдын профсоюз уюму тарабынан балдарга белектер берилди. Кыргыз-Өзбек эл аралык университетинин бүгүн балдарга уюштурган бала тысы болуп жатат. Ошо ата-энелердин атынан ошол майрамды уюштуруп берген профсоюз уюмунун жетекчилерine чоң ыраазычылык билдиребиз. Балдар маанай жакшы, абдан сонун өтүп жатат. Ушундай балдардын кубанычына эмне жетсин. Балдар кубанычта эле жүрө берсин, ата-энелерге ыраазычылык билдиребиз. Кыргыз-Өзбек эл аралык университетинин жаштар комитетинин сүйүктүү мугалими 2021 номинациясына жарыялаган конкурсу жыйынтыкталды. Добуш берүү жаштар комитетинин Instagram баракчасына жүргүзүлгөн. Сүйүктүү мугалим конкурсуна катышкан мугалимдерге добуш берүүгө 6558 студент катышкан. Натыйжада табигый педагогикалык факультетинин окутуучусу Диляфар уулу Дарыбек конкурстун жеңүүчүсү катары таанылып, сүйүктүү мугалим номинациясына ээ болду. Мында сырткары кесиптик колледжден Нурсейит Жунусов, медициналык колледжден Шукурбек Алдашев, табигый педагогикалык жана маалыматтык технологиялар факультетинен Ислам Сулайманов көпчүлүк студенттердин добушу менен сүйүктүү мугалим номинациясы жаштар комитети уюштурган жаңы жылдык кечеде ыйгарылды. Жыл жыйынтыктоого арналган иш-чаралардын алкагында университеттин окумуштуулар кеңешинин 4-чү отуруму болуп өттү. Окумуштуулардын кеңешмеси окууда жана коомдук иштерде мыкты студент катары таанылып, президенттик стипендияга жетишкен студенттерге баалуу сыйлыктарды тапшыруу менен башталды.
Бул стипендия жөн жерден келген жок. Албетте 4 жылдык окуудагы, коомдук иштердеги активдүүлүгүбүз ар дайым көптөгөн иш-чараларга жетишип, университеттин алдыңкы студенти болууга аракет кылдык. Ошонун натыйжасында ушул ийгилик келип олтурат деп ойлоймун. Эң биринчиден 4 жыл бою мени окуткан жалпы мугалимдер жамаатына колдоп, иш-чараларда колдоп, мага ишенип, ишеним арткан бардык мугалимдериме ыраазычылык билдирем, терең ыраазычылык. Мындан кийин буйруса Кыргызстаныбыздын өнүгүп өсүшүнө, ушул билимимди муундан муунга улантып, балдарга тарбия талим берүүгө өз салымымды кошууга аракет кыламын. 2021 жылдын 22-26 декабрында Өзбекстандын Ташкент шаарында грэпплинг боюнча өткөрүлгөн Азия кубогунда 60 кг салмактагылардын арасында чемпиондук титулга жетишип, 2022 жылы Абу-Даби шаарында өтө турган дүйнөлүк чемпионатка жолдомо алып кайткан Кыргыз-Өзбек эл аралык университетинин студенти Нурдөлөт Самарбек уулуна баалуу белектер тапшырылды. Азыркы учурда бүтүрүүчүмүн, 4-курстун студентимин. Мен бул мелдешке жана жетишкендигим себептен бул өзүмдүн агайларым жана ата-энем болду. Аларга чоң рахмат. 2021 жылды узатып жатып, заман талабына жараша жаңыланып жасалган Кыргыз-Өзбек эл аралык университетинин студенттик достук телестудиясы менен окуу жайдын окумуштуу окутуучулары таанышып чыкты. Бул күнгө чейин грант аталышында ишмердигин жүргүзгөн окуу жайдын студиясы университеттин эл аралык статуска ээ болгондугуна байланыштуу достук телестудиясы катары түзүлүп, маалымат кызматынын күчү менен заманбап студияга айланды. Жаңы жыл алдында ачылыш аземине келген коноктор жаңыланган студиянын ишмердигине ийгиликтерди каалашты. Бул бөлүмдө ошол коомчулукка таанымал, кесипкөй, ошо компетенттүү, чыгармачыл инсандар эмгектенишет. Негизги эле ушул Кыргыз-Өзбек университетинен жетишкендиктерди, андагы болуп жаткан жаңылыктарды ушул коомчулукка тартуулоодо бул бөлүмдүн иши кынтыксыз алынып барылды деп айта аламын. Маселен, биз социалдык баракчаларда көрүп жаткан видео баяндар, видеороликтер, ошо жөн гана ушул финалдык эмгектер экенин бардыгыбыз билебиз. Бирок алардын аркасында канчалаган эмгектер, уйкусуз түндөр бар экендигин мен өзүм дагы жон терим менен сездим. Себеби мен бир аз да болсо ушул үн коштоо, үн жаздыруу иштерине катышып калдым. Бул студиядан таалим алып, коомдук медиа борборлордо иштеп жаткан белгилүү журналисттер да майрамдык иш-чарага катышты. Алар студиянын бул көрүнүшү зор кубаныч менен кабыл алгандарын айтып, мындан нары да үзгүлтүксүз кызматташууга даяр экендигин билдиришти. Мен бир нерсени баса белгилеп айткым келет. Бир учурларда окуган студенттердин жана азыркы бүтүп кеткен студенттердин бул студия каялы болгон. Айтат го, жакшылык бар жерде жакшы нерсе бар дейт кыргызда. Анын сыңарындай бул жерде жакшылык бар. Айтайын деген маселе студенттер менен мугалимдерди бириктирип туруучу, аларды шыктандыруучу, аларга мотивация берүүчү, коомдо өзүнүн ордун табуучу бир жакшы бир жер, жакшы бир өзгөчө жер ушул студия. Анткени мен өзүмдүн жеке тажрыйбаман келип чыгып айтам, ошол жерде биз жаманбы, жакшыбы келип жүрүп, агайларыбыздын баягы колунан кармап, артынан чуркап жүрүп, ушул жерден кайсы бир деңгээлде коомдо, жашоодо өзүбүздү ордубузду таап келүүдөбүз. Ошону менен достук телестудиясы өз көрсөтүүсүн жыйынтыктайт. Көрсөтүүнү мен Перизат Абдуллаева алып бардым. Кийинки көрсөтүүдөн амандыкта жолугушканча сак саламатта туруңуздар.